Мыкты уул, күйүмдүү ата жана мээримдүү бир тууган болгон Үсөнбек Ниязбеков буга чейин террористтик түзүмдөрдү жок кылуу боюнча бир катар операцияларга ийгиликтүү катышып, улуттук коопсуздук органдарынын ар түрдүү ведомстволук сыйлыктарына ээ болгон. Өмүрүн ата журтка кызмат кылууга, элдин коопсуздугу жана өлкө тартыгы үчүн ардаган кыргыздын сыймыктуу уулу тууралуу кененирээк кийинки материалда. Өмүрүн мекенди коргоого, элдин жана өлкө тынчтыгынын коопсуздугун сактоого арнады. Ал ата-энеге мээримдүү уул, күйүмдүү бир тууган, жароокер ата жана жолдош. Ак жүрөк инсан болгон деп эскеришет улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбековду анын жакындары. Ал 7 жашка чыкканга чейин чоң ата чоң энесинин колунда өсүп, анын патриот жоокер болушуна улуу ата мекендик согуштун ардагери болгон чоң атасынын салымы чоң болгон дейт анын негизи Асанбек Ниязбеков. Бир сырдуу өзү оор басырыктуулугу менен ал иниси үчүн таянар каран эле. Бир жери ооруса сезет элем, чалып телефон аркылуу эмне болдуң? Мына акыркы кезде акыркы күн эч нерсени сезбептирмин. Түшүмө дагы эч нерсе кирбептир. Санкт-Петербургда эртең менен мага туугандар чалышты, ушундай каза болду деп. Майда келип сүйлөшкөндө ошо айтып аткан, жарым жылдан кийин пенсияга чыгам, полковникти алам деп деле мага айтпачу, азыр угуп атамын. Ошо бир күн мурун кабар барды жаңылыктардан. Ушундай Атамбаевдин резиденциясын атака кылышат экен деген жаңылыкты көрдүм. Бирок оюма да келбептир ошол жерде болорун. Мен ата-энемди жоготтум, бирок эне үчүн баласынан айрылуу азабын эч кимге каалабайм деген маркумдун энеси Өктөм Мамаева уулу террористтик түзүмдөрдү жок кылуу боюнча бир катар операцияларга ийгиликтүү катышып, улуттук коопсуздук органдарынын ар түрдүү ведомстволук сыйлыктарына ээ болгондугун эскерет. Ал кандай гана оор кырдаалга кептелсе да өз жумушун таштаган эмес. Өзүнүн кесибин абдан жакшы көрүп, сүйчү. Эми булардын кесиби деген сырдуу кесип да. Анын эмгеги көрүнбөйт. Бирок өзү өтө ушундай скромный, балам көп окуган, англис тилин жакшы билген, Африкага да барып, эл аралык тынчтыкты орнотуу боюнча Суданга барып иштеп келген эле. 7 августта деле түнү менен тиленип чыктым. Кудай менин тилегим бербеди да. Ушу окко ушту балам. Эне үчүн бул дүйнөдөгү өтө кыйын нерсе да, бул эне үчүн баланы жок кылыш ажырашчы. Альфа Атайын бөлүгүнүн жоокерине Атамбаевди кармоо операциясы учурунда ок тийип, ооруканада оор жараттан улам операция жасалып жатканда көз жумган. 6 баланын атасы Үсөнбек Ниязбеков болгону 47 жашта болгон. Акыркы жолу атам Ошко келип кеткен болчу. Мен ал убакта деле Ошто болчумун. Ошко келип, чоң атам отуруп үчөөбүз сүйлөшкөн болчук. Атамдын жолун жолдогон ниет 11 класстан кийин эле бар болчу. Атам иштеген службасында эле ошо атамдын атын коргоп, фамилиясын жаман аттырбай кылып ошондой иштеген максаттарым бар. Эскерте кетсек, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков Альфа Атайын кызматынын башчысынын орун басары болуп эмгектенген. Сүйнөт Агаева, Нурдан Карибеков, Пирамида.